Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Бүгүнкү чогулушубуздун темасы 14-15 жаштагы балдардын үй бүлөдө эс алуу, эмгектенүү, сабак даярдоосун уюштуруу. Максаты энелерге 13-14 жаштагы балдардын үй бүлөдө эс алуу, эмгектенүү, сабак даярдоосун уюштуруу, жаш өзгөчөлүгү, аларды тарбиялоонун өзгөчөлүгү жөнүндө түшүнүк алышат. Бул курактагы балдарды тарбиялоодогу өзгөчөлүктөрүн практикада колдоно билүү көндүмүнө ээ болушат. Келечек муундарына тарбия бере билүүгө аракеттенишет. Мектеп жашындагы балдардын жаш өзгөчөлүгүн кантип өстүрөбүз жана алардын өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуздар? Мектеп жашында балдар 7 жаштан 12-13 жашка чейин жеткинчек, ал эми 13, 14, 16, 18 жашка чейин өспүрүм болуп бөлүнөт. Бул мезгилдердин ар бири баланын өсүү өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Баланын өсүшүнө жыныстык жетилүү мезгилинин, жашоо шартынын, саламаттыгынын жана алган дене тарбиясынын мааниси чоң. Туура түзүлгөн күн тартиби жана спорт менен такай машыгуу баланын дене, күч жагынан жакшы жетилүүсүн камсыз кылат. Балдарыңыздардын үйдө үй жумуш жасоосуна көңүл бурасыздарбы? Үй жумуштарын кантип бөлүштүрөсүздөр? Баланын кыймылы, эмгектенүүсү, анын таяныч кыймыл аппаратынын туура өсүшүнө байланыштуу болот. Баланын алы жетээрлик жумушту дайыма жасоодо булчуңдарга кан көп келип, булчуң тукандарынын туура өсүп өнүгүшүнө түрткү берет. Мектепте барган жеткинчектерде көп учурда омуртка тотомунун кыйшайышы байкалат. Ал китеп капты дайыма бир колуна көтөрүп жүрүүдөн, кыйшайып басуудан, партада же столдо туура эмес отуруудан болот. Балдарыңыздар менен бирге сабак даярдайсыздарбы? Баланын мектепке баруусу анын турмушундагы олуттуу өзгөрүү болуп саналат. Педагогдор менен ата-эне мүмкүн болушунча балага жардам берип, кыйынчылыкты жеңүүсүнө көмөктөшүүгө милдеттүү. Окуучунун сабак даярдай турган орду ыңгайлуу болуш керек. Баланын мебели анын жашына жана боюна ылайык келиши керек. Бала сабак даярдап жатканда ага көз салуу зарыл. Балдардын эс алуусу жөнүндө эмнелерди кеңеш кылат элеңиздер? Организмдин ишке жөндөмдүүлүгүн жакшы эс алуу, айрыкча уйку гана калууна келтирет. 7-10 жаштагы балдар 10,5 саат укташы керек. Эгер алар азыраак 7 саат, 8 саат уктаса, ишке жөндөмдүүлүгү 30%ке төмөндөйт. Мындан алар өтө чарчап, начар уктайт, уйкусу канбайт. Дайыма уйку канбоодон, акыл эмгегинен чарчап, чалыгуудан, ачуулуу, орой, унутчаак боло баштайт. Баланы тарбиялоодо анын айланасындагылардын таасири маанилүү. Айрыкча ата-эне балага үлгү болуулары зарыл. Мектеп окуучусун туура тамактандыруу анын күч жана нерв психикалык жагынан өсүшүнө мааниси зор. Бала тамак аштан ткандарды, түзүүчү заттарды, белокторду, майларды, углеводдорду, минерал туздарды, витаминдерди алууга тийиш. Белок ар бир түрдүү тирүү клетканын составына кирүүчү негизги курулуш материалы болуп саналат. Белок жетишпегенден бала алсызданат, арыктайт, кеч жетилет, көп ооруйт. Окуучу күн сайын эртең менен зарядка жасоого тийиш. Жеткинчек бала үчүн спорт оюндары окшош кыймылдуу оюндар сунуш кылынат. Спорттун түрлөрү менен окуучулар ар кандай куракта машыга башташат. Денени чыңдоого аба жана күн ванналары, суу процедуралары жакшы жардам берет. Урматтуу ата-энелер, чогулуштун жыйынтыгында балдардын эс алуусун кантип уюштурубуз керек? Бүгүнкү сабактан кандай жыйынтык чыгардыңыздар деген суроолор менен аяктамакчымын.